Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 7 сентябрь 2022 жыл. Мен Қасымалы Баялиев жана Манас көчөсүнүн кесилишинде жүрөм. Туғандар, ушул жерден ушул көрүп турган үйүңүздөр сатылаттыр. Азыркы чыгарышта сиздерге ушул үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Биринчи эле болуп бул жердин жайгашкан жерин сиздерге түшүндүрөйүн туғандар. Түз чыксаңыздар сиздер бул жерде туғандар филармонияга бара аласыздар. Жакын жерде Национальный университети, Өйдөлөгүдө илимдер академиясы, филармония жакын болуп калат туғандар. Юр академия деле жакын жерде болуп калат жана батышты карай чыксаңыздар сиздер Иси тоо. Биякта Иси тоого жакын жерде да болуп калат экен. Чыгышты карай барсаңыздар сиздер площадь тарапка, чыгышты карай барып, бир аз түштүктү карай бассаңыздар площадь жака деле бар, жакын эле болуп калат. Мынакей бул үйүздүн көчө тарабы туғандар. Дареги Манас көчөсү 186 даректе жайгашкан. Түштүк чек арасы бул жерге чейин, түндүк чек арасы бул жактагы көчөгө чейин болуп калат. Бул жака чейин. Бул үйүздүн көчө тарабы туғандар. Көрүп турганыңыздардай забор кылынган. Ушундай бул түндүк чек арасы. Түндүк чек арасынан деле мондай гүлдөр эгилиптир бул жака, жана бул жол боюнда деле туғандар гүлдөр болгон экен. Бул жакта мондай арча дарактар болгон экен. Жакын каракта бул жакта курулуш иштери жүргөнүгө байланыштуу гүлдөрдүн баары жок азыркы учурда. Андан ары мектептер боюнча айтсак, жакын жерде мектептер бар туғандар, садиктер деле бар экен. Бир эмес көп эле мектептер бар экен жакын жерде. Бул чоң Касымалы Баялиевден көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарынын бурч-бурчуна өтүшөт туғандар. Ушундай. Эми короосуна кирейин да калган маалыматтарды берейин. Окей, бул сатылуучу үйүздүн короосунун көрүнүшү туғандар. Жерин аянты 4 соток экен. Документтер боюнча баары бар, кыз китеп, техпаспорт бар экен. Үйүз жөнүндө айтсак, 100 квадрат метр толук түрдө бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн, жана тышкы тараптан утилдет этилип, тышкы тарабынан мондай көрүп турганыңыздардай декор чачылган туғандар. Алды тараптары көрүп турганыңыздардай брусчатка чапталган. Бул жагына 2 машина баткадай жай бар экен, жана бул жагы мондай навес туғандар. Арттыра алып кетсеңиздер, ал жакта летний кухня, ушундай хозпостройкалар бар. Азыр видеонун жүрүшүндө көргөзсөм. Анан бул жерде суу, свет бар экен, газ, центральный канализация бар экен, жана үйүздө отопление бар. Ал котел менен, газовый котел менен, электр энергиясы менен жана көмүр менен иштеген котел менен үйдү жылытат туғандар. Андан ары кондиционер деле бар экен. Азыр эми үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып да калган маалыматтарды берем. Мынакей бул үйүздүн негизги кирүүчү эшиги. Киргенде прихожка жайгашкан туғандар. Мынакей чыгыш тараптан пластик терезе орнотулуптур. Анан ушул эле прихожкадан биз сол тарапты карай кирсек, бул жакта дагы мондай бир бөлмө. Бул бөлмөдөн калган бөлмөлөргө жана экинчи этажга чыгып кетсек болот. Азыр сиздерге биринчи этажды көргөзөйүн туғандар. Бул мынакей залдын көрүнүшү. Дубалдары көрүп турганыңыздардай обой, пол ламинат, потолок гипсокартон экен туғандар. Мебелдер боюнча бардык эле мебелдер калат. Мынакей көрүп турганыңыздардай кондиционерлер эле орнотулган. Чыгыш тараптан чоң пластик терезе орнотулуптур туғандар. Жана ар бир терезеге мондай темирден болгон решеткалар орнотулган. Андан ары бул жака түз кирсек, бул жакта кухня. Мынакей ички тараптан раковиналар орнотулуп, суулар чыгарылган. Көрүп турганыңыздардай мебелдер орнотулган. Бул мынакей түндүк тараптагы терезебиз. Ушундай туғандар. Андан ары кара эле бул бөлмөгө чыгып оң тарапка кайрылсак, бул жакта санузел. Дуалдары кафель, потолок пластик. Чыгыш тараптан форточка орнотулган, ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр. Көрүп турганыңыздардай ванна да орнотулган. Суусу Аристон менен жылыйт туғандар. Андан ары бул жерде туалет өзүнчө экен. Үйдүн ички тарабында туалет өзүнчө бөлмөдө орнотулган. Эми сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Бул мынакей тепкичтерибиз. Көрүп турганыңыздардай тепкичтер орнотулган. Жыгыштан болгон тепкичтер. Чыкканда бир мондай коридор. Түз кирсек, буякта бир детский бөлмө туғандар. Бул жакта бир детский бөлмө, түндүк тарабынан терезе орнотулуптур. Анан оң тарапка кайрылсак да 2 бөлмөгө кирип кетсек болот. Бул жакта бир спальный бөлмө.
Анан бул жакта дагы бир мындай спальный бөлмө жайгашкан. Ар бир бөлмөдө отопление батареялар бар туугандар. Мына ушундай эми коросуна чыгып калган маалыматтарды берейин. Ал жакта летний кухня жана башка маалыматтарды. Мен кайра үйдүн короосундамын туугандар. Бул жактагы сиздерге үйдүн тышкырында туалетти, анан бул жакта бир навес бар. Ошол жактарды баарын көргөзөйүн. Дагы бир эскерте кетейин туугандар. Центральный канализация бар. Бул жакта үйдүн тышкырында туалет. Бул жакта мондай навес. Навестин ылдый табынан мурда тапчан коюп турушкан экен туугандар. Азыркы учурда ушундай складтын ролун аткарат. Көчө тараптан пескоблок менен тосулган. Андан ары кээ бир көрүүчүлөрүбүз 3 күндөн бери видео чыкпайт деп жаткандар. Биз 3 күндөн бери эс алдык эле туугандар. Ошого байланыштуу 3 күн эс алдык эле. Жуманан дүйшөмбүгө чейин. Бүгүн вторник. Ошо жумушту баштадык кайра. Бул үйүздүн түштүк тарабы. Бул жакта отопление котел жайгашкан бөлмө. Ал электр энергиясы менен жана газ менен көмүр менен иштеген котелдор менен үйдү жылытат. Мына ушул бөлмөдө жайгашкан. Эми үйдүн арт тарабында туугандар 2 бөлмөлүү времянка жана бир летний кухня бар. Ал жака барып сиздер ушул жерде мына бул жерлер стяжка болгон. Сол тарабыбызда гүлдөр. Жер аянты 4 соток туугандар. Бул жакта летний кухня. Бул деле кирпич менен бүтүрүлгөн, тышкы тарабы декор экен. Тышкы мультипликация этилген туугандар. Бул жактагы жерден сиздерге көргөзүп баштайын. Бул жерде очоккана. Анан айта кетчү нерсе туугандар. Бул жакта үй ээсинин мурда пол дому болгон экен. Кошуналар бир аз байка кирип кеткен жери бар. Үй ээлери сатыңыздар же сатылбаптыр. Кыскасы айтканда бир аз үйдүн орто ченинде бери чыккан бир аз участок бар көрүп турганыңыздардай. Анда эле келсеңиздер өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр болот. Анан бул жактан көрүп турганыңыздардай навес, бул жакта очоккана, бул жакта мынакей летний кухня. Азыркы учурда мындай продуктылар сакталган склад катары колдонулат. Ылдый тарабы кафель, потолок гипсокартон, дуалдар шпаклевка экен ички тараптан. Бул жакта эмес, кийинки бөлмөнүн ички тараптарына ракайна орнотулуп, суулар чыгарылган. Бул жакта 2 бөлмөлүү времянка. Азыр бул жакта эле ремонту обои мынакей потолок гипсокартон, полдор биринчи бөлмөнүкү кафель, кийинкисиники линолеум эле. Бутун менен кийине байланыштуу байкай калдым. По-моему, линолеум эле ламинат тууганда мынакей. Мына ушундай көрүнүштө. Азыркы учурда мондай тийим сактап турганга байланыштуу ички тараптары толук көрүнгөн жок. Пластик терезелер орнотулган, решеткалар орнотулган. Мына ушундай үйүбүз туугандар. Эми айтылбаган маалымат бир эле баасы калды окшойт туугандар. Бул үйүбүздүн баасыны $120 000 деп атышат. Сүйлөшүү болот туугандар. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Эсин номерин экранга калтырам. Анан достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр туугандар, мага үй ээсине жана кимдир бир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошолго сиздер чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.